Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Бул чыгарма Рухеш KG сайтына жайгашкан адабий сынактан алынды. Сел Саяктын баяны. Автору белгисиз. Кызарып атып бараткан күндүн алсыз нуруна жылынышып, доодо үйүлгөн көмүрлөрдүн жанындагы жыгач секичеде Сергей менен Жайдар тамеки чегип отурушту. Чакан короонун ортосунан орун алган жыгач секиченин түштүк тарабы тарамдалган тарактын тиши сымал темирлер менен тосулган. Ал эми күн чыгыш, күн батыш тарабында кызылгычтан урулган жапыс бөлмөлөр жайгашкан. Батыш тарабындагы бөлмө Сергей менен Жайдардын жатаканасы. Күн чыгыш тарабындагы бөлмөдө иштешет. Жапыс кичинекей бөлмө деп сүрөттөлсө, экөөнүн жумушу өтүкчүлүк окшойт деп ойлобоңуз. Жок, бул жерде экөө от жагып иштешет. Аянты чакан короого төгүлгөн көмүрлөрдү ташып киришип, жага беришет. Экөө жаккан оттун жылуулугу чоң шаарды жылытат. Асманга жетчүдөй бийик мордон чыккан түтүн түрмөктөлгөн ак булуттарга жетип, аралашып, сиңип кетет. Бийик морунун арткы күн чыгыш тарабындагы заңкайган көп кабаттуу үйлөр дагы эле өйдө ылдый толкуган океан толкунундай көрүнөт. Бийиктиктен шаарга көз чаптырган адамга мордон таркаган көгүлжүм түтүн бийик, жапыс көп кабаттуу үйлөргө көркөмдүү кооздук берип, океан үстүндө түтүнү мурулдатып сүзүп бараткан кеменин элесин бергенсийт. Түш оогон мезгилде секиченин батыш тарабынан күн нуру чачырап тиет. Себеби көп кабаттуу үйлөрдүн аралыгы көп жыш эмес. Күн сайын күн батаарга аз калган убакта короодогу секиченин батыш тарабына карай отуруп, Сергей менен Жайдар тамеки тартышат. Деңиз жээгиндеги эс алуучулар сыяктанып, кышкы күндүн алсыз нуруна кактанымыш болушат. Перекурдун бул убактысы көпкө созулат. Көздөрүн жүлжүйтүп, тамекинин түтүнүн ырахаттанып сорушат. Караңгы ным жерден кубарган өңдөрү күн нурунан албырат. Албырган апакай жүздөрдөн муңайымдык байкалат. Секиченин түштүк тарабындагы темир тосмолордун ары жагындагы чоң трассадан ылдый жогору өтүп жаткан автоунаалар көрүнүп турат. Чоң шаардын Кымкуут көчөсүнөн 21-кылымдын акыркы маркасындагы мен деген ажайып автоунаалардын көрө аласың. Эки от жаккыч красавица, вот это красавчик деп өтүп жаткан автоунааларга суктанып да калышат. А бүгүн негедир терең ойго чөмүлүшкөндөй. Автоунаалардын не бир түркү маркалары өтүп жатса да кайдыгери отурушат. Качанкы бир өткөн окуяны эстегенсип, ойлуу көздөрү кылкылдап, кызарган батышты карап телмирет. Балким экөө бул жерге келип калганга чейинки жашоолорун артка барактап ачып, түз бараткан жолунун кай жеринен жаза басып адашып, ушул жерге келип калгандыгын ойлоп, өз катачылыктарын моюнга алып баа берип же талдап отурушкандыр. Анда артка чегинели. Бакыт издеп чоң мегаполиске келген экөөнүн тең жолу болбоптур. Жайдар тээ күнөстүү кыргыз жеринин ак карлуу ала тоолорун, казактын кумдуу чөлдөрүн аралап жолго артып келген. Жашыл, кызыл купюралар деңсеп келген ою ишке ашпайт. Тескерисинче курулуштарда иштеп, болгон өздүк документтерин байкоосуздан жоготот. Бөтөн элде өздүгүн тактоого чамасы жетпейт. Аракети ишке ашпаган соң, эмне болсоң ошо бол, деп калганын тагдырына тапшырды. Жумушка орношо албай эшиктен эшик какты. Өздүгү анык болбогон үчүн бөтөн элде эч кимге айланды. Акчасыз, жумушсуз, баш калкалоочу, жайсыз калды. Күнүмдүк жумуштарда иштеп, эптеп кара курсагын тойгузуп жүрдү. Ошондой күндөрүнүн биринде
күнүндүк жумуштарда бирге иштеп калган жергиликтүү сел-саяк Сергей менен ымаласы келишип, Сергейдин тааныштары аркылуу ушул жерге келип калышкан. Ким билет, өз ойлору менен дагы канча олтурушмак. Экөөнү жыгач секиченин түндүк тарабынан чыккан үн ойдон арылткандай болду. «Здорово, мужики!» Темир тосмонун сыртында узун бойлуу эки орус жигит турду. «Силерге эмне керек?» деген суроолуу көз карашты илгиртпей түшүнгөн чоочундар келген жөнүн токтолбой айтышты. «Ребята, нам нужна ваша помощь на пару часиков». «Что за работа на пару часиков?» деген Сергей колундагы тамекинин пүчөгүн артындагы дубал тарапка тырс чертип ыргытты. «Мы вам хорошо заплатим». Сергей да Жайдар да унчугушпады, ойлонуп калышкандай. Калың күрмөсүнүн алдын ачып алган чоочундун бири темир тосмону эки колдоп кармай калып Жайдарга кайрылды. «А можно вас? Разве много денег не хотите за пару часиков?» «Я», өзүнө карай кайрылганын көрүп угуп турса да, Жайдар кайталап сурады. «Эмне кылайын?» дегендей Сергейге тигилди. Сергей кайдыгер унчукту. «Тебя выбрали, значит, ты иди». Маселе чечилди. Эки жигиттин артынан Жайдар Сергей экөө суктанып карачу капкара красавчик жол танданбаска отурду. Эшиктер карс-карс жабылып, автоунаа учуп бараткандай жеп-жеңил зымырады. Өйдө ылдый толкуган океан толкунундай көрүнгөн кооз шарды аралап, жол тандабас шаардын сыртына чыкты. Булкунуп, күлүк аттай бир топ жол чуркап, чар тарабынан токой курчаган орус талаасын аралады. Айлана караңгылап, сырткы көрүнүш автоунаанын фарасынан көрүнүп калган убакта мерчемделген жерге жеттиби, автоунаа жүткүнүп барып токтоду. Автоунаадан түшкөн Жайдар бетине тийип бир желпип өткөн муздак шамалдан чыйрыгып кетти. 1 сааттан ашык ичи ысык машинеде отуруп, ысык абага көнө түшкөн экен, токойдун катуу суугун сезди. Автоунаанын фарасы чачкан жарыктан айланага көз чаптырды. Караңгы токойдун түнкү көрүнүшү табышмактуу, сүрдүү. Фаранын жарыгынан ак дасторкондой жайылып жаткан калың кар күмүш түсүн кубултуп, гиргилт тартып көрүнөт. Жайылып жаткан ак талаага жылдыздуу кара кол чатырды көмкөрүп койгондой, кара көшөгө жамынган коюу түн. «Ну, пошли!» Машинанын капотун ачып жапкан биринчиси Жайдарга карап үн салып, экинчисине жер казган күрөктү карматты. Түнкү караңгылыкта экөөнүн артынан ээрчип Жайдар кырт-кырт кар кечти. Алдыда баратканы кичинекей фонарик кармап жол баштап баратты. Адамзатын көрүп чочудубу, токой ичин каргалардын каак-каак каркылдак үндөрү жаңыртып жиберди. Мындай көрүнүштөн Жайдардын дене бою дүркүрөп алды. Бийиктигинен асмандагы айды артына жашырып алган калың жыш карагайлардын жанына жакындап келишкенде алдыңкысы колун көтөрдү. «Стоп, это место подойдет». Колун жаңсап, жерди көрсөтүп Жайдарга буйрура сүйлөдү. «Смотри, вот теперь твоя работа, копать будешь». Күрөктү колуна алган Жайдар селее түштү. «Копать дейби? Жерди казамбы? Жерди эмнеге казам? Же. Чё стоишь как столб? Начинай. Смотри, чтоб была длина 1,5, а ширина где-то полметра. Понял?» Жайдар башын ийгиледи. Эки орус арыраакта турган красавчик тарапка күңкүлдөшө басып кетишти. Бийик жыш карагайлардын түбүндө Жайдар кичинекей фонардын жарыгын караан тутту. Караңгы токойдо каргалардын каак-каак каркылдаганын, үкүнүн анда-санда угулган күбүк добушун коштогонсуп, темир күрөктүн күрс-күрс үнү угула баштады. Эмне жумуш жасап жатканына түшүнбөгөн Жайдардын бүткүл оюн коркунуч ээледи. «Атаң көрүү, булар кимдер?
такыр баштар эмеспи? Ошон үчүн бул жумушка мени тандашып, өзүмө көр каздырып жатышкан го. Балким мени бул жерге тирүүлөй көмүп, такыр баштардын өчүн алышмакпы? Же салтын аткарабы? Анда сөөгүм туулган жеримде эмес, тили бөтөн элдин жеринде каламбы? Ач калсам да, өз жеримде өлсөм армансыз кетпейт белем. Мекенимде жашоо жакшы болгондо башка өлкөгө келип эмне? Алган айлыгым бир кап унга жетпей, тиккен эгинимден пайда көрбөй, эмне кыларымды билбей турганда, орустар акчаны тутамдап берет экен деген сөздү угуп келбедим беле. Анан эмне болду? Бул жерде да мени жыргал жашоо күтүп албады. Чорный, чукча, узкоглазый, нелегал деген аттарды ыйгарышты. Укугум чектелүү. Ыңгайсыз, эч кандай шарты жок жерде иштеп жүрүп, документимди жоготтум. Эч кимге айландым. Жардам берүүчү жерлери акча сурашты. А мен жумушсуз, документсиз калсам кайдагы акча? Ошону түшүнбөдү акмактар. Дагы канчасы мен көргөн күндү көрүп жүрүшөт. Шартылдаган, ачык, шайыр жигит элем. Мигранттык турмуш чөктүрдү. Пас айтты. Бөтөн элде жепирейдим. Мына, жепирейип отуруп, бир атоло жок болгону калдым. Жумушсуз, ачка калганым аз келгенсип, өлүмдү да талаадан буйруптур. Сөөгүм талаада калса, мени таап болушуптур. Белгисиз солдатка айланам. Агарып сөөгүм жуулбай, арууланып кепинделбей, жаназам түшүрүлбөй, иттин өлүгүндөй көмүлөмбү я? Мындай өлүмдү ит өлүм деп дешет Кыргызда. Кабарсыз жок болсом, апам күйүттөн күйүп түгөнөт. Саргая күткөн жарым менден түңүлүп, өз арабасын тартып кетет. Бир гана мен сөөгүмө Куранда окулбай, өз шорума малынып, түбөлүк уктайм. Жайдар үшүгөн колдорун жылытып, бир аз тыныкканча айланага көз чаптырды. Көөдөй караңгы, түнт токой. Эр жүрөк болсоң, дал азыр токой аралап качып көр. Токойдон тирүү чыгарма кепилдик жок. Токойду аралагыча тиги эки орус кармайт. Мүмкүн колунда куралы болсо артымдан тарс атат. Анда сөөгүм кулаган жеринде калат. Мени көтөрүп келип аземдеп көмүп отурушат беле. Түнт токойдун ит кушуна жем боломун. Эчтеке көрүнбөгөн караңгылыкта сөөгүм жапжалгыз калат. Оюнун ушул жерине келгенде Жайдардын төбөсүнөн пыр деген үн чыгып, канаттуу куш учуп өттү. Ансыз да коркуп араң турган Жайдар күтүүсүз добуштан катуу чочуп, диртилдеп кетти. Каргалардын каркылдаганы, үкүнүн күү үн салганы коркунучуна коркунуч кошту. Эңиле коюп, муздак топуракты казып кирди. Топурактын муздакнымын денеси сезип, үшүп да баштаган. Сууктан эмес, коркунучтуу ойлорунан дене бою ан сайын үшүп, колу буту титиреп жатты. Өзүн эмоцияга катуу алдырган Жайдар казып жаткан жердин топурагы жуп-жумшак болуп, кышкы тоң жер оп-оңой казылып жатканын эч элесе албады. Казылган жер улам тереңдеп, Жайдардын бел тушуна жетип келди. Аңгыча эки орустун жакындап келе жаткан кобуру кулагына угула түштү. Келе жатышат. О, Кудай, бешенеме ушундай өлүм жаздың беле. Ач калсам да, туулган жеримдин топурагы буйрса, миң ыраазы болбойт белем. Киндик каным тамган туулган жерди бир көрбөй өтүп кетемби? Мындай болорун билгенде, мен эч качан бөтөн элге акча издеп келмек эмесмин. Кыйналсам да, жупуну турмуш мага ниет кылып жашамакмын. Эх, заман, көр турмуш. Кечир мени, апа. Ак сүтүңдү актай албадым. Ата уулу боло албадым. Кара курсагын тойгуза албай, тентип жоголгон уулуңду кечир. Жайдар дилин өйгөн акыркы сөздөрүн айтып, кылычка моюн сунуп, өлүмүн күткөн айыптуудай көздөрүн бекем жуумуп алды. Ушул секундта башка эч нерсе ойлобой, бир гана өлүмдү күттү. Ну как, приближаешься? Эки жигиттин сөздөрү жакындан угулду. Жайдар ан сайын көздөрүн бекем жуумуп бүрүшүп,
чуңкурдун бурчуна корголоду. «Эй, ты слышишь нас, мужик? Можешь выходить, достаточно уже». Эки жигит бүрүшүп отурган Жайдарга моюн созуп карашты. Уккан кулагына ишенбей, Жайдар ыргылжыл ордунан турду. «Давай лопатку и руку». Орустун бири колун созуп, Жайдарды элпек гана тартып алды. «Теперь к машине пошли». Жайдар аман эсен калганына ишенбеди. Бир аз мурда жанчыдагы сазап берген абалынан чыга албай, буттары калчылдай кадам шилтеди. «Сюда, поближе». Автоунаанын багажын ачкан биринчиси ички тарабына колун сунду. «Ну-ка, держите, ребята», деп эңилди. Жайдар көргөн көзүнө ишенбей чочу түштү. Багажникте 3 бүктөлгөн эркек киши жатыптыр. Ошондо гана жерди эмне үчүн казганына түшүндү. «Давайте подняли». Үчөөлөп эркектин жансыз денесин көтөрүштү. Өлүктүн үстүндөгү калың күрмөсү колтугунан көтөрүүгө тоскоолдук жаратты. «Давай снимаем куртку». Бул жолу да биринчиси сүйлөп эркектин күрмөсүн, бут кийимин чечип салды. «Пошли». 3 эркек сөөктү көтөрүп келип, казылган жерге күп таштап жиберишти. «Теперь закрой». Караңгы түндө өлүктүн ак жүзүн гана ажыратып, башка эч бир жерин оңдуу байкай албай калган Жайдар топуракты шилеп чуңкурга ыргыта баштады. «Мени өлтүрүшөт экен деп не деген гана ойлорго жетеленбедим. Көрсө бул жердин ээси эч ак даяр болгон тура. Эй тууганым, ким болсоң да кечир мени. Жаныңды кыюуга катыштыгым болбосо да, сөөгүңдү жашырууга колум тийип жатат. Күнөөлүүмүн алдыңда. Сенин да, менин да күнөөм кечирилсин. Бейишиң берсин», деп күбүрөндү. Сөөк жашырылып бүттү. «Закончил?» «Да, закончил». «Ну, теперь поехали. Садись. Кстати, куртку и ботинки хочешь? А то твой совсем старый», деп өлүктүн күрмөсүн, бут кийимин Жайдарга ыргытты. «Теперь говори, что хочешь? Деньги?» «У меня только одно желание — уехать на родину, в Кыргызстан. Но у меня документов нет». Орус жигиттер бир нече секунд үндөбөй туруп калышты. Анан гана биринчиси экинчисине: «Слушай, давай с Игорем поговорим. По-моему, прямо сейчас его отправить можно». «Так думаешь? А как же? У него же документов нет». «Дурак ты, Игорь все решит». «А, все, понял. Давайте садитесь». Каректе секунд токтобой жүгүргөн поезддин дөңгөлөктөрү чимирилип, алыскы кыргыз жерине сапар тартып баратты. Айнек сыртындагы жаратылыш көрүнүштөрү улам артта калып, жаңыдан жаңы көрүнүштөр көрүнөт. Проводниктин бөлмөсүндө жайгашып, баарына айнектен көз жүгүртүп отурган Жайдарга мунун баары кызыксыздай. Айнекке карап телмирген. Өткөн түндөгү коркунучтуу окуя гана көз алдына тартылып, гүрс күрөктүн, каак карганын, күкүнүн табыштары кулагына жаңырат. Түнкү коркунучтуу абалынан арылууга кудурети жетпеди. Мүмкүн да эместей. Баардык болуп өткөн көрүнүштөр жансыз сүрөт сыяктуу дабышсыз көз алдында жүрүп жатты. Поезд токтогон станциядан жүргүнчүлөр тамак сатып алышса, курсагы ачка экенин сезет. Көзөмөлгө алып, көз салып бараткан проводник Жайдар буйруган тамакты алып келип берет. Тамак жеп алганы болбосо, дал ушул кулагы керең, көзү көр абалынан жазбады. 3 күн, 3 түн дегенде поезд Бишкекке келип токтоду. Жол катар тамак жегенден калган акыркы тыйынын Ош базарына алып келген таксиге берди. «Жол акыны Ошко барганда беремин», деп Ошко кетүүчү таксиге отурду. Дилинде сар сана. Үйдөгүлөр Жайдардын жол акысын төлөөгө абалы жетеби? Пенсия, маяналар убагында берилбей, акчаны айда жылда бир кармап калган убакта кайдан таап беришет? Тескерисинче, Жайдардан акча келет деп
үмүттөнүп отурушкандыр. Не деген заман бул. Кылмыштуу ишке аралашып калганына күнөөлүү болуп, машинеде бирге отуруп келе жаткандардан корунду. Катуу үн чыгарып же катуу кыймылдап жиберсе, жанындагылар баарын туюп билип калчудай шектенет. Акке, курсагыбыз ачкандыр, тамак ичебиз. Жок, мен түшпөйм. Силер түшүп ичип чыккыла. Мен биротоло үйгө барганда. Жүрүңүз, акчасын мен төлөймүн. Ачка отура бересизби бизди күтүп, кызык, деп айдоочу Жайдарды тамактанууга көндүрдү. Ала белдин шамалы аркырап, ызгар суугу чиркентет. Үшү түшкөн Жайдар калың күрмөнүн сыртынан эки каруусун кучактай сылагылап, өзүн өзү жылытууга аракеттенди. Эки чыкканакка келгенде алаканына дөмпөйгөн бирдеме уруна берди. Кызык, улам эле бирдеме урунат да. Чөнтөк бар окшойт, жарыкка киргенде карайынчы. Жайдар айдоочу менен бирге тамактанууга отурду. Күрмөнүн чечип, ушул жери дөмпөйүп турат, бирдеме бардай, деп айдоочуга божурамыш болуп, бейкабар күрмөнүн эки жеңин кол менен текшерип кирди. Чын эле чыканактан өйдөрөөк, байкалар байкалбас сыдырмасы бар экен. Жайдар сыдырманы тартты. Көргөн көзгө ишенүүгө мүмкүн эмес. Күрмөнүн эки жең чөнтөгүнөн жапжашыл чет элдик купюралар коюлду. Кулагы керең, көзү көр абалына түштү Жайдар. Туулган жерине жакындаган сайын кечээки окуяны аз да болсо унутуп бараткан. Чет элдик бул купюралар баарын көз алдына кайра тартты. Акчаларды көргөн айдоочу таң калуудан суроо үстүнөн суроо жаадырды. Жайдар күрмөнүн жайын араң түшүндүрдү. Бактысына жараша айдоочу түшүнүктүү жигит экен. Жайдарды үйүнө чейин жеткирмек болду. Мекенге келгенден көп өтпөй Жайдар айылдын эң бай адамына айланды. Шаардан батир сатып алды. Айылдагы үйүн оңдоп түзөп, жаркырак үйгө айлантты. Күтүрөгөн мал күттү. Дыйканчылык иштери ийгиликтүү жүрдү. Кыскасы, бөтөн элде сел саякка айланган Жайдар өз элинде телегейи тегиз жанга айланып, кадыр баркы ачты. Эл арасында Жайдар жөнүндө түрдүү имиштер айтылды. Бирок чыныгы чындыкты Жайдар айдоочудан башка эч кимге айтпады. Айтса эле кылмыштуу ишти өзү жасагандай, айыбы ачылып калчудай сезет өзүн. Жолу ачылып, иши жүрүшкөн сайын Жайдардын мүнөзү өзгөрүлө берди. Түнт тартты. Кантип байып келдиң, бизге да айтчы, деп сураган тең туштары болду. Жолдуу жигит экенсиң, деп суктангандар да болду. Сурагандын баарына Жайдар мээнети менен жеттим, деп күлүп коет. Күлгөнү курусун, күлкүсү көкүрөгүн жарып чыккан чыныгы күлкү болсочу. Ооз учунан кыйналып чыгарган жасалма добуш. А көкүрөктө көңүл зардасын кыжылдатып тынчтык бербеген сары зил бар. Канчалык чын жүрөктөн күлбөсүн, көңүл түпкүрүндөгү зилдин кыжылдагы токойдогу окуяны унуткартпай эстетип тура берет. Күлкүсү күлкүгө окшобой мостоюп, көңүлү салкын тартып, денесин муздак сезим аралайт. Адам жүзүнө тике карай албай, көзүн ала качып, өңүнөн кан кетип, илебин тиштейт. Көпчүлүктөн оолактап, абалын байкатпоого тырышып, түнөрүп, түнт тартат. Бир күнү Жайдар түш көрдү. Түшүндө сөөктү жашырган бийик карагайлуу токойдо жүрүптүр. Бирок убакыт түн эмес, күндүзгү жарык убак экен. Көк асманга боюн созгон карагайлардын сары жашыл жалбырактары шамалга ыргалып, жаркыраган күн нуру көңүлдү ачат. Мезгил ак кар бар кыш эмес, берекеси төгүлгөн коңур күз экен. Токойдун карагайлары бак дарактары эрке желге көйкөлөт. Желп эткен шамал беттен бир сылап, коңуз күздүн даамдуу, жагымдуу жыты мурунду өрдөйт. Кызыл тазыл жалбырактар каалгып төгүлүп,
жайдардын бут алдында шуудурайт. Мындай кооз көрүнүштөн жайдар таң калып бүтпөдү. Мен түндөсү келип, жигиттер буйрган жумушту аткарып кетпедим беле. Аябай кооз жерге келген экенбиз. Баса, эркектин сөөгүн кайсы жерге жашырдым эле? Жайдар айланасына байкоо салып, түндөсү казган жерин издеп баштады. Аңгыча бийиктиктен кооз канаттуулар учуп, жайдарды чочутту. Ой, кооз канаттуулар бар экен, деп жайдар таң калып бүткүчө бут алдына кызарып бышкан алмалар төгүлдү. Жайнаган алмаларды карап, кайсы бирин колго алаарын билбей турганда, жайдардын түшү токтоду. Бул түшүн жайдар жакшылыкка жоруду. Жарык күндүн берекеси төгүлгөн күздүн мөмөлөрдүн бутуна төгүлүшүн маркумдун өзүнө болгон ыраазычылыгы деп түшүндү. Кантсе да кечирим сурап, аркы дүйнөдөгү бейишин, күнөөлөрү кечирилишин чын ниетинен тилеп, жерге жашырган эле. Демек, маркумдун жаны бейиште. Ушул түшүнөн кийин жайдар өзүн бир топ жеңил сезди. Көңүлүнүн түпкүрүндө катылган кыжаалат ойлору азайгансыды. Кокусунан колуна түшкөн байлыкты маркумдун чын ниеттен берген белеги катары кабылдады. Мындан аркы жашоосу да жакшы болоорунан шеги калбады. Буюрса, баары жакшы болот. Баса, жайдар бейбайчараларга кайрымдуулук иштерин жүргүзүп турат. Акыл кеңешин айтып, келечекке болгон ишенимдерин арттырат. Жаман айтып, алардын көңүлүн оорткусу келбейт. Кечеки сел саяк болуп жүргөн күндөрүн кантип эле унутсун. Бирок ошол коркунучтуу түн жайдардын жашоого болгон көз карашын 90дон 180 градуска өзгөрткөн. Өлүм келсе, жандын таттуулугу кандай болоорун билди. Ата-эне туулган жердин баа жетпес кымбаттыгын билди. Баарынан эң жогорку түшүнүгү жаның чыгып, сөөгүң бөтөн жерде калар болсо, жүрөгүңдүн акыркы түрсүлү мекеним, туулган жер деп согуудан каларын түшүндү. Туулган жердин топурагы алтын, туулган жеримдин топурагы буйрсун, кыргыз элим өнүп өссүн деген изги тилеги менен жайдар эл арасында дагы эле күн кечирип келет. Каналдын өсүшү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар.